Келгиле, 7'den 4 жана 7'den 5 бөлчөктөрүн салыштырып көрөлү. Бул бөлчөктөрдүн кайсы бири чоң деп ойлойсуңар? Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча анықтап көргүлө. Андан кийин биргеликте бул бөлчөктөрдүн кайсы бири чоң экендигин анықтайбыз. Анда эмесе кеттик. 7'den 4 жана 7'den 5 бөлчөктөрүн салыштырабыз. Бул жерде көңүл буруп карай турган нерсе, бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей. 7ге барабар. Эки бөлчөктүн тең бөлүмдөрү 7ге барабар. Анда бул жердеги берилген 7'den 4 бөлчөгү негизинен бизге 4 көбөйтүү 7'den 1 бөлчөгүн берет. 7'den 1 бөлчөгүнө барабар. Ал эми 7'den 5 бөлчөгү анда 5 көбөйтүү 7'den 1 бөлчөгүнө барабар. 7'den 1 бөлчөгүнө барабар. Бул жерде карап көрө турган болсок, бир санды 4-кө көбөйткөндө көбөйтүндө чоң болобу, же 5-ке көбөйткөндө көбөйтүндө чоң болобу? Албетте, чоң санга көбөйтсөк, көбөйтүндө дагы чоң болот. Демек, биз бул жерден айта алабыз. 7'den 4 кичине 7'den 5'тен. 7'den 5'тен кичине деп айта алабыз. Бул жерде дагы көрсөтө турган болсок, 4 көбөйтүү 7'den 1 кичине 5 көбөйтүү 7'den 1'ден. Биз бул жерде бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырдык. А эгерде биз бөлүмдөрү эмес, алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштыра турган болсок, кандай болот? Мисалга, 4'төн 3 жана 9'дан 3 бөлчөктөрүн салыштыралы. Алгач видеону токтотуп туруп, бул бөлчөктөрдү өз алдынча салыштырып көргүлө. Андан кийин биргеликте бул бөлчөктөрдүн кайсы бири чоң экендигин аныктайбыз. Анда эмесе кеттик. Бул жердеги берилген бөлчөктөрдүн алымдары бирдей. Алымдары бирдей мааниге ээ. Бул жердеги бөлчөктөр дагы негизинен 3 көбөйтүү 4'төн 1'ге барабар. 4'төн 1'ге. Бул жердеги 4'төн 3 бөлчөгү 3 көбөйтүү 4'төн 1'ге барабар. Ал эми 9'дан 3 бөлчөгү 3 көбөйтүү 9'дан 1 бөлчөгүнө барабар. 9'дан 1 бөлчөгүнө барабар. Бул бөлчөктөрдүн кайсы бири чоң болушу мүмкүн? Аны аныктоо үчүн бир кутуча сызып алалы. 4'төн 1 бөлчөгүн же болбосо 4'төн 3 бөлчөгүн түшүндүргөн бул кутуча. Ушул эле кутучаны биз кийинки 9'дан 3 бөлчөгү үчүн дагы колдонобуз. Анда бул кутучаны гана алып алабыз. Эки кутуча, эки бирдей кутуча. Анын бул кутучалардын бири 4 бөлүккө, ал эми экинчиси 9 бөлүккө бөлүнгөн. Анда бөлүп алабыз. Бул жерде бирдей 4 бөлүккө бөлөбүз. Бирдей 4 бөлүккө бөлүп алдык. Бул кутучанын 1 бөлүгү 4'төн 1 бөлчөгүн түзөт. Ал эми экинчи кутучаны биз 9 бирдей бөлүккө бөлөбүз. Алгач 3 бирдей бөлүккө бөлүп алалы жана ар бир бөлүктү дагы 3кө бөлсөк, жалпысынан 9 бирдей бөлүккө бөлгөн болобуз. Бул бөлүктөр бирдей бөлүккө бөлүндү деп элестетели. Жалпысынан 9га бөлдүк. Анын 1 бөлүгү бизге, бул жердеги 1 бөлүк бизге 9'дан 1 бөлчөгүн көрсөтөт. Эгерде 4'төн 1'ди 3кө көбөйтсөк, же болбосо 4'төн 3 бөлчөгүн бул жердеги кутучалар аркылуу көрсөтө турган болсок, анда биз бул кутучалардын 3 көзчөсүн боёйбуз. 3 көзчөсүн боёйбуз. Ал эми 3 көбөйтүү 9'дан 1 бөлчөгүн, же болбосо 9'дан 3 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн бул жердеги кутучалардын дагы 3 көзчөсүн боёйбуз. Көрүп турганыбыздай эле, биз 3 көбөйтүү 4'төн 1 бөлчөгүндө дагы көп жерди боёгон болдук. Демек, бул жердеги 4'төн 3 бөлчөгү 9'дан 3 бөлчөгүнөн чоң. 4'төн 3 чоң 9'дан 3'төн, же болбосо 3 көбөйтүү 4'төн 1
чоң 3/9'dan 1'den. Бул жерде биз алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырдык. Демек, алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырганыбызда бөлүмү кичине болгон бөлчөк башка бөлчөктөн, бөлүмү чоң болгон бөлчөктөн чоң болот. Ал эми эгерде бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей боло турган болсо, алымы чоң болгон бөлчөк чоң боло тургандыгын көрдүк.